Kumtör Gold компания өзүнүн башкы байлыгы күчүрмөн кызматкерлери экенин дайыма айтып келет. Жыл жыйынтыкталар алдында компанияда 5 жылдан 25 жылга чейин талыкпай эмгектенип келе жаткан маареке ээлерин компания жетекчилиги кызуу куттуктап, мыкты салтанат уюштуруп берди. Урматтуу достор, бүгүн биз бул жака бир бүтүн команда экендигибизди сезиш үчүн чогулдук. Сырткы башкарууга өтүүдөгү бардык кыйынчылыктарга жана Сентера тарабынан жасалган тоскоолдуктарга карабастан, Кумтөрдүн эмгек жааматы алдыга койгон милдеттерин толук аткара алды. Кумтөр кени учурда туруктуу, үзгүлтүксүз жана штаттык режимде иштеп жатат. Бардык салыктар жана бюджетке төлөнүүчү милдеттүү төлөмдөр өз убагында жана толугу менен төлөнүүдө. Салтка айланган Кумтөрдүн мындай иш-чаралары жамааттын ички ынтымагын бекемдеп, муундар арасындагы өзара тажрыйба алмашуу максатын көздөйт. Не каждое предприятие может этим похвастаться. Ар бир эле ишкана 25 жылдан ашык иштеп, компанияга берилген кызматкерлери менен мактана алышпайт. Бул өтө чоң сыйга татыктуу. Бул бүтүндөй тарых, Кумтөрдүн Кыргызстандын тарыхы. Тарых демекчи, Кумтөргө сырткы башкаруунун киргизилишин компаниянын катардагы кызматкерлери дагы зор кубануу менен кабыл алды. Кумтөр Кыргызстан өткөнүнө баары сүйүнүп атабыз. Иштерибиз мурункудан да жакшы. Ар биринин өзүнүн жүрөгүндө эле патриоттулук сезим бар да. Өзүбүзгө иштеген канча жаман болсун. Ал эми өмүрүнүн чейрек кылымын Кумтөргө арнаган Айнагүл Максутова компания быйыл биринчи жолу көп сандагы жаңы кызматкерлерди ишке алып жатканын айтып кубанды. Биздин руководство деген жумушка көп жумушчуларды алып атат. Мына студенттер келип атат, стажерлор келип атат. Жумуш орду көбөйүп атат наоборот. Тер төгүп эмгектенгенди да, көңүлдү эс алганды да билген кумтөрчүлөр маареке ээлерин куттуктаган бул салт көп жылдар бою уланып келе жатканын белгилешип, компания келечекте кылым бою Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн иштей берсе экен деген тилектерин билдиришти. Рахат Кыдыр Токтоева, Иният Эргешова, ЛТР, Бишкек.